Kızım yine aytdı. Aya meni şuna kıldı. Tezde kelin dedi. Yine men keldim. Буга чейин регион телеканалынан өгөй ата өспүрүм балдарына сексуалдык зомбулук көрсөткөнү боюнча материал чыккан. Анда Ош шаарынын тургуну Нигора Тешебаева жолдошу уулун жана кызына ыплас иштерди 7 жылдан бери жасап келген айтып кайрылган. Муну баласы да тастыктаган. Апаңга айтсам өлтүрөм. Хамилерди өлтүрүп коём деп айтарыды. Сайын этиди, ичериди. Пистолети барды, апамга аткан. Атам камалышты каалайм. Ошол кезде маалыматты тактоо үчүн айыпталып жаткан Иса Исахановго кайрылганыбызда интервью берүүдөн баш тартып, анын сөзү эфирге чыккан эмес. Бүгүн ал бизге байланышып өзүнө карата айтылгандарды төгүндөдү жана жубайы жала жапкан үчүн сотко берерин кошумчалады. Родной болуп калган кызым, уулум деп жүргөнмүн. Мен муну жерде жүргөн болсом, мен Казакстанда иштеп, береге 1-2 айга келем. 1 жылдын ичинде 15 gün 20 günge жазда келем, эмеде кышында келерим. Калган убакытта мен Казакстанда иштеп жүрдүм постоянно. Мен буларга ондай жасамайм да, өзүмдүн балдарымдай болуп калган. Бу ошо Нигора Тешебаеванын кылган жалган эмелери, дыматтары бары. Meni kızımı, meni oğlumu zorlagan diye bu жалган. Bu жалган, bu oğur kılmışta жалганчы kaysa 5 yılgacha kamakka var. Daha kişilerge rahmat, bu televizyon arkalı bunun üstünden prokuratura çağırdı, milisiya çağırdı. 4 жалган arzları turad bunu, İsa'nın arzları. Sizlerde bana televizyon arkalı bu mizan boyunca 4 kılmışlarda teşhirunu başladı deyip baga işenemiz. Деген менен Нигора Тешебаева Ош шаардык прокуратурасына жолдошунун үстүнөн арыз жазып, ички иштер башкармалыгында тергөө иштери башталган. Өспүрүм балдарга экспертиза дайындалган. Жарандык жолдошу ыплас аракеттерди жасагандыгы тууралуу арыз жазган. Бул боюнча Ош шаардык иштер башкармалыгына кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 165-беренеси менен ыплас аракеттер тагыраак айтканда катталып, бүгүнкү күндө иликтөө иштери жүрүп жатат. Маалыматтарга караганда 56 жаштагы Иса Исаханов 1995 бери баңгизаттарды колдонуучу катары каттоого алынган. Өткөн жылы август айында үйүнө марихуана менен колго түшүп, бирок Ош шаардык соту тарабынан коюу берилген. Исаханов сөзүндө 2010 бери баңгизат менен алектенбегенин, эч кандай кылмыш жасабаганын айтууда. Мени эките соттап, эките сот, ол жерде омбудсмен, мана хакыйкатчылар бар, хакыйкаттылар катышты, бардыгы, короче, мизам чегинде болду. Мен үчүн акталды. Улардын подставасы чыгып калды. Башка эме менен эми азыр оларды айтып жүрмүн. Мен наркотик эмес, башка эме менен сотталганмын 2010 жылга чейин. 2010 жылдан кийин мен мизамды бузган эмесмин. В общем, Азият түз бөлүгүндөгү адам баңгизаттарды мыйзам сактап жүрөт деген маалымат келип түшкөн. Алынган маалыматтын негизинде 2020 жылдын 23 август күнү 1965 жылы туулган жергиликтүү жарандын жашаган үйүнө тинтүү жүргүзүү учурунда короосунан 2 дана кара күрөң түстөгү кендир жыты бар зат табылып алынган зат соттук химиялык изилдөөнүн корутундусунун негизинде 29 килограммдан ашуун марихуана баңгизаты экендиги аныкталган. Айта кетсек, кармалган жаран Россия Федерациясында бир нече жолго соттолуп, ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин уурдоо жана каракчылык деген беренелери менен 5 жолу соттолгондугу маалым болгон. Зомбулук балдардын тагдырына балда чабып, алардын эмоционалдык абалына жана келечегине да чоң коркунуч жаратат. Мындай учурда балдар сөзсүз түрдө психологдорго кайрылуусу керектиги айтылган. Асель Сыдыкова, Жусупбек Кошмат уулу, регион Ош шаары.